Салам достор, кандайсыздар? Сиздер менен чогуу биз саатыбызды баштадык жана август айынын аптаптуу ысыгында өзгөчө жашыруун эркектерге аялдар тууралуу деп аталган сыр ачып бере турган сонун китепти бүгүн циклды андан ары улантабыз. Мунун автору Шонти жана Джефф Фелдан. Алар бир нече жылдык изилдөөлөрдү өткөрүп, аялдар кандай ойлонот, аялдар эмнени каалайт, мына ошону ачып бергенге аракет кылышкан. Албетте бул биздин өмүрлүк жолдошубузга, мырзаларга абдан маанилүү, абдан керек. Анткени бири-бирин түшүнбөгөндүктөн улам көптөгөн көйгөйлөр келип чыгат. Акыркы подкасттарда биз аял затын кантип төшөккө даярдаш керек, аял затына кантип көңүлүн буруш керек, мына ошол тууралуу сөз кылып жатканбыз. Анан бизде дагы бир маанилүү нерсе бул аял затын дайыма сүйөрүн айтып, ишендирип, багындырып туруш керек деп айтканбыз. Эсиңиздердеби? Мына бүгүн ушул тууралуу уланталы, андыктан алыстабаңыздар. Негизи эле сиз мүмкүн аялыңыздын бир кандай десем, бир жерин таап алгансыз дагы, анан ошол точка менен анын көңүлүн жайдар кылып, бат эле анын маанайын 5 кылып, маанайын көтөрүп кое аларсыз. Ким билет, мисалы ар бир эркек өзүнүн келинчегин билип калат да. Бул менткенде кабагы бүркүлөт, буга жакпайт, буга жагат деп. Сиз дагы ушундай изденүүнүн үстүндө болдуңуз беле? Же мен ага тийишпейин, ал мага тийишпейт деп ортоңордо алыстык барбы? Жазып коюңуздар. Автор мындай дейт: телефон чалуулар, кыска каттар, кайрылуулар, аңгемелешүү же жөн гана суктануу менен кароо, булардын баардыгы сиздин ага көңүл бургандыгыңызды, кызыккандыгыңызды, ал сиздики, сиз аныкы экениңизди көрсөтүп турган белгилердин жыйнагы. Экинчи бөлүмдө эмне жөнүндө айтканыбыз эсиңердеби? Аял ар күнү өзүнүн мурдагыдай эле сүйүктүү экендигине жана сиз аны гана кайра тандап ага жетүүгө аракеттенгениңизге ишенгиси келет. Аял заттын жан дүйнөсүн ийкемдүү маанайга алып келиңиз. Бул 3-чү кеңеш. Бизге, эркектерге, сексуалдык мамилеге багыт алыш үчүн кандайдыр бир өтмө убакыттын кереги жок. Биз бул багытка көз ирмемде бурулабыз. Ал эми аялда мындай жөндөм болбогондуктан бизге анын жан дүйнөсүн ийкемдүү маанайга алып келиш үчүн кандайдыр бир арга табууга туура келет. Бир аял мунун эң жеңил экендиги жөнүндө айтып берди. Аялды ийкемдүү маанайга алып келиш үчүн кээде жөнөкөй нерселер маанилүү. Мисалы, назик мамилеңизди көрсөткөн телефон чалуу, электрондук кат, мына бул сыяктуу. Мен сенин эртең менен кийингениңди көрүп, эми кийимдериңди кантип чечкениңди көрсөм деп кеч кирген ынчыдамсыздык менен күтүп жатам. Эң эле жөнөкөй арга, бирок максатка жетүүгө 100% мүмкүнчүлүк түзүлдү. Дагы бир аял курбулары менен өзүнүн төмөнкүдөй тажрыйбасы менен бөлүшүптүр да. Кызык. Менин жашоомдун графиги абдан оор. Балдарым, жумуш болгондуктан төшөк маселеси кандайдыр бир даярдыкты жана пландаштырууну талап кылат. Болбосо ал менин тизмеме кирбей калышы мүмкүн. Менин күйөөм төшөккө өзгөчө күндөрү арноону орунсуз деп эсептейт. Бирок мен күнү бою бул бүгүн болуп өтөт деп эсиме алсам, анда мен кечки жолугушуубузду эмгек күнүмдүн аягында жагымдуу белек катары кабыл алам. Эгерде мен муну күтпөсөм, бирок болуп өтсө, анда мен үчүн кызыксыз болсо да аргасыз аткара турган милдетим болуп калат. Бул ишти пландаштыруу менен мен күйөөмдү кызыкчылыктарымдын арасынан биринчи орунга коем. Мындан экөөбүз тең утушта ээ болобуз. Кызык. Аны уламдан улам жөн гана кучактаңыз. Төшөктү бүгүнкү кечке таптакыр пландаштырбаган күндө дагы өз ара жакындык мамиленин болушу абдан маанилүү. Анткени бул аялга күйөөсүнүн сексуалдык маанайын сезүүгө мүмкүндүк берет. Ал сиздин назик мамилеңиз жөн гана назиктик эмес, сексуалдык мамилеге чакыруу экендигин сезет. Эгерде күйөөсү мындай жакындыкты көрсөтпөсө, аялына ал мени төшөк өзүнө керек болгондо гана эстейт деген ой келет. Албетте мындай эмес, бирок тилекке каршы эмгек күндүн шашылышы менен алектенип жатып, кээ бирде аялыбызга биздин сүйүүбүздү айгинелеген майда нерселер жөнүндө унутуп коебуз. Анан биздин башыбызда төшөк тууралуу ой пайда болгондо гана эстейбиз. Натыйжада өзүбүз байкабай аялыбызды кайдыкерликке түртөбүз жана ага көңүл бурганыбыздын белгилерин көрсөтүп жатканыбызды өз максатын көздөгөн анткорлук катары кабыл алышына себепкер болобуз. Ошондуктан өзүбүздүн мамилебизди кайрадан карап чыгууга тийишпиз. Эркектер
сексти талап кылбастан аялдардын көбүрөөк кучактап, назык кайрылууларды жиберип, үй тиричилигине жардам берип, жанына жатканы бул максатка ылайык. Жана 5-кеңеш. Ага үй тиричилигинде жардам бериңиз, бул өзүңүзгө жардам болот. Сурамжылоого катышкан аялдардын 60% күйөөсүнүн үй тиричилигинде жардам бергендиги аялында сексуалдык мамилени каалоо пайда болушуна түрткү берет дешти алар. Балким мунун себеби мындай жагдайда аялдын интимдик мамилеге көбүрөөк физикалык күчү калганында болуш керек. Биз күткөндөй эле жумушу жана мектеп жашындагы балдары бар аялдардын арасында бул көрсөткүч 70%дан жогору болду. Эч жерде жумушта иштебеген балалуу аял мындай деди. Күйөөм экөөбүздүн мындай тамашабыз бар. Мен ага кымбаттуум, колуңа швабраны алганыңда сен абдан сексуалдуу көрүнөсүң. Туалетти тазалап жатканыңдан артык укмуш көрүнүш эч жерде жок деп айтам. Бирок негизгиси мен мындан анын мен жөнүндөгү камкордугун түшүнөм. Бул пикир адегенде сезилгендей олуссуз эмес. Үй бүлө жана никеге тиешелүү көйгөйлөр боюнча адис Джон Готмандын изилдөөлөрү аялдарына үй тиричилигинде ар дайым жардам берген эркектердин никеде бактылуу экендигин жана алардын сексуалдык жашоолору жеткилең болоорун көрсөткөн. Чымырканган жумуш күнүнөн кийин үйгө шашылып баратканыбызда полдушуп ырып, идиш жууш жөнүндө ойлонбой тургандыгыбыз түшүнүктүү. Бирок Готмандын ачылыштарын карасак, биздин бир аз гана кумардангандыгыбыз роза букеттерине караганда көбүрөөк натыйжаларды алып келет. 6-чысы. Анын бүгүн эмес деген сөздөрүн шылдың катары кабыл албаңыз. Бул сөздөр сиздин жаңы нерсени үйрөнүүңүзгө түрткү болсун. Аялыңыздын бул сөзү сизди жеке ыза кылууга багытталган эмес, анткени анда сизге сезилип жаткандай сексуалдык түгөй катары кабыл албоо жок. Ооба, бул сөздү биз көп учурда шылдың катары кабыл алабыз. Бирок анын эмнеге багытталганына ой жүгүртсөк, оң жагындагы таба алабыз. Кийинки жолу "Жок, кымбаттуум, бүгүн эмес" деген сүйлөмдү сизди жаңы нерсеге үйрөтүүчү каражат сыяктуу караңыз. Ал сизди эмне үчүн ал жок деп жатканын түшүнгөнгө алып келет. Ошондой эле сүйүүңүздү көрсөтүүнүн жаңы жолдоруна көзүңүздү ачат. Ошондо сиз аялы кабыл албай койгон алсыз эркектин кейпин кийбестен абалыңызды жакшырта баштайсыз. 7-чиси. Эсиңизде болсун, тазалык абдан маанилүү. Китепке ушундай темадагы бөлүктү киргизгени жатканыбызда билишкенде, кээ бир аялдар шонтиге аларга тишиңерди тазалагыла деп айткыла макулбу деген сураныч менен кайрылышты. Аялдардын көпчүлүгү эркектин жеке гигиенанын эң жөнөкөй эрежелерин сакташы аялдын интимдик жакындыкты каалоосуна олуттуу таасирин тийгизмек дешти. Биз алар менен жолугушууга барганда тишибизди тазалап, душка түшкөндө унча эмес элек. Анда эмне үчүн азыр үйлөнүү тойдон кийин буга маани бербей калдык? Бир аял бул тууралуу ачыгын айтты. Мен анын ар дайым буга чейин тишин тазалоосун жана сакалын алуусун каалайм деген ал. 8-чи дагы бир пунктту биз кийинки подкастта бөлүшөбүз, андыктан эстен чыгарбаңыздар. Кызык бул мисалы жаныбардын өзүнүн бир кандай деп айтсам, инстинкти болот эмеспи? Каалайм, алышым керек деп. Бирок аял андай эмес, адам андай эмес. Адамда баардыгы адамча болушу керек. Ошондуктан менин кааларым ар бир үй бүлөдө түшүнбөстүктөр болбосун жана ар бир үй бүлө бактылуу болсун. Достор, саатыбыздын соңунда сиздерди Алкитап Чекит медиа сайтына чакырам. Ал жака катталганды унутпаңыздар, биз менен чогуу болуңуздар. Жана аны менен катар эле, эгерде суроолор бар болсо, сунуштар бар болсо, алды жака комментарий жазыңыз. Барыңыздарга көңүлдүү күн каалайм. Кайрадан кийинки подкастта саатыбызды улантабыз. Биздин сабактар менен кененирээк Алкитап Чекит медиа сайтынан таанышыңыз.